Ассаламу алейкум достор. Кыргызстанга Мирлан инибизге алынган тракты айдап чыгып кетип бартабыз, офиске алып кетип бартабыз. Кудай буйрса. Трака солярка куюп коелду атабыз. Трака солярка куюп койдук. Кудай буйрса азыр жарым саатта жетебиз. Абдан сонун трак экен, жап-жаңыдай. Свети дагы молочный деп коет. Мына бул трак ак трак, а бул болсо молочный. Сардар иним айдап барат, жумушка чейин. Жарым сааттык жол экен. Биз болсо бул машина менен кетебиз. Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга чоң жалынды салам. Как раз жумуш бүтүп аткан учур, убакыт бар. Сиздерге бир видео тартып коеюн дегем. Кыргызстанга трактарды алып атабыз. Бул Кудай буйрса экинчи трак. Мирлан инибизге алганбыз. Бул тракты көрсөткөнбүз. Абдан жактырган. Кудай буйрса бүгүн биздин MW компаниябызга келип токтоду. Азыр мен сиздерге бир сыйра обзор кылып коеюн. Бул трак майлыжы болгону 238 миң жүргөн. Жаңыдай эле экен да, анан свети дагы жана молочный деп айтып атпайбызбы? Молочный экен. Азыр ичи тышын бир сыйра көрсөтүп коелу. Муякта эпу деген нерсе да бар. Оягында крышкасы да бар экен. Бизге мындай трак келелек болчу, крышкасы бар. Атак бүт баары жаңы трака окшоп турат, кычырап. Эпу деген нерсе жакшы нерсе, өзүңүздөр билесиздер. Бул дагы где-то 10 миңден ашык, бир 14-15 миң доллар турат. Азыр ичине киребиз, көрсөтүп коебуз. Датчиктер абдан көп экен. Могу капталында линияны тебелеп кеткенде дагы ичинен сигнал берет экен. Капталда машина кетип баратканда бул жакта азыр ичинен көрсөтөм. Аяктан да сигнал берет экен. Астыдагы машинага определенный бир аралык калганда дагы бул датчик иштеп, самоторможение деп коет, өзүнөн өзү тормоз кармап калат. Азыр мен ачкычын бул жактан алайын дагы. Сиздерге ичин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Бул видеону дагы Мирлан инибиз дагы бир жолу көрүп койсун. А так биз отдельно видео тартып жибергенбиз достор. Өзүңүздөр көргөндөй 238 миң жүргөн трактын ичи. Бул жерде достор айтып кетчү нерсе, бул сиденьяны отурган жерди, айдоочу отурган жерди муздатат экен, анан ысытат экен. Жайында ысыганда ылдый жагын басканда муздатат экен, үстү жагын кызылды басканда ысытат экен. Кожаный салон. Азыр бул жакты, бул тракты дилерден аларда дагы тартканбыз. Бул жакта матрасы жок экен. Матрасты өзүбүз салып беребиз. Анан Кудай буйрса Мирлан инибиз
өзү мияктан айдоочуларга арнап микроволновкасын салып берет болуш керек. Бул холодильниги. Ошондой достор, мияктан экинчи айдоочу жатса болот. Шкафтардын бүт баары иштейт. Абдан сүйүнүп жатабыз. Кудай буйрса, экинчи тракты Кыргызстан үчүн алып атабыз. Үчүнчү трак кудай буйрса келет достор. Үчүнчү трак эмдиги жумада Флорида штатынан келсе, аны Бактияр инвестке алып атабыз. Андан кийин груза перевозка деп жазып койгом. Кыргызстанда 7-8 трак иштеткен, инвестте чалып атат, 2 трак алам деп атат. Кудай буйрса, ал инвесттеки 4-5 трак болуп калат. 6-чы деп да койсок болот, анткени өткөндө айткандай, Америкада жашаган үй бүлө бир трак алган. Азыр ошол тракты дагы сиздерге көрсөтүп коем, достор. Мына ичи жылтырап турат, миякта шторкалар бар. Терезесинин астындагы жапкан шторкалар бар. Эртең кудай буйрса 5-күн келип мияка оборудованиялардын баарын коебуз. Припес, изипес, планшет бүт баары коюлат. Ошентип Мирлан инибиз Кыргызстанда жатып алып тракты иштете баштайт. Майлыжын өткөн видеодо көрсөткөм 238 достор. Көбүнчө айдоочулар ушака ачкычты коюп коюшат. Дөңгөлөктөрдүн бүт баары абдан сонун. Көп трактарда мондай жок болот. Бул мурдагы айдаган киши тагып койгон окшойт. Достор, бул тракты биз сүйлөшүп койдук. Мирбек деген инибиз айдап калышы мүмкүн. Бул тракты айына $6,000 берип атабыз. Жумасына $1,500 арендага. Азырынча иштеп турса, кийин сентябрь, октябрларда Amazon башталса, Amazonго коебуз. Анда айына 6,000 эмес, айына 7-8-9,000 чейин чыгып калышы мүмкүн. Ушундай достор, Мирлан инибиз трагыңар кут болсун. Эртең чалышалы, байланышалы. Жанагы начальный сумма $30,000 келсе, трагыңар жолго чыгат. Анан айына 6,000 түшүп турат, 3,000 бизге төксөңөр болот. Бул трактан кутулуш үчүн. Же 4,000 төксөңөр, калган акчасын сиздерге жиберип турабыз. А бул трак болсо, достор, Америкада жашаган, үй бүлө үчүн алынган, 1 ай, 1 жумадан бери иштеп келип токтоду. Азыр кайра жолго чыкканга даярданып жатат. Мына бул жакта инилерибиз жолго чыкканга даярданып жатасыңар да. Өкөңөр чыгасыңар, Ага ини чыгат. Анан биз да суранып атабыз инилерибизден. Муну дагы 10 баласы бар, Чикагода жашаган үй бүлө алган. Анан жакшылап карап бергиле, достор. Силерге да ак жол каалайбыз. Агарып көгөрүп дегендей. Өткөндө айтпадык беле? Самолет аласыңар кудай берсе. Вертолет аласыңар деп. Достор, мына ушул тракты Америкада жашаган 10 балалуу үй бүлө алган. 1 ай 1 жумадан бери иштеп жүрөт. Кудай берсе өткөн айдын жыйынтыгы менен $4,000 кутулуп, калган пайдасын өзлөрүнө алышты. Мондай сайындарды, мындай номерлерди чаптайбыз, мындай сайындарды чаптайбыз. Моякта дагы логотипибиз бар. Бул логотипти да чаптайбыз. Ошондой достор, чакан видео тартып койдум. Өзүңүздөр көргөндөй парковкада такыр машиналар жок. Бүт бардыгы жолдо жүрөт. 99,9 трактын бүт баары жолдо жүрөт. Бул тракты дагы бир жол көрсөтүп коеюн. Мирлан инвестти дагы бир жолу куттуктап коелу. Эмдиги жумада Бактияр инвестти куттуктайбыз. Бактияр инвест үчүн 345,000 майл жүргөн болуш керек. Volvo 860. Globe Trooper деген жанагындай өткөндө Ирлан инвестке алынгандай трак келет кудай буйрса. Ошентип акырындан 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 деп жүздөгөн мекендештерге трак алып берип жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.